негизги дагы бир чоң маселе бул кайра иштетүү ишканаларды куруу, логистикалык борборлорду, кампаларды, холодильниктерди жасоо. Анткени биздин бүгүнкү күндө дыйканыбыз талаада иштейт, жыйнайт, бирок кайда сактаган жок да. Кампасы стандартка туура эмес. Үйүнө апарып алып кампа салат. Анан кампада холодильник жок. Анан кийин ал 10 күндөн кийин анан ысыйт, анан чирийт, анан ошо жок болот. Вот ошого биздин тапшырмабыз түздөн түз алдағы акча каражаттар бөлүнгөн. Ошол жактан карагыла. Бизде мына Тамчыбек Төлеев бүгүнкү күндө спикер болду. Ошол жерде офиси бар Тамчыбек Төлеевде. Кимде кандай проект жазам десе, ошол кишиге кайрылууга проект жазып берет. Бизнес план жазып берет. Ошол кишиде дагы акча бар. Айыл банк аркылуу, элдик банк аркылуу 6% кампа куруу, склад куруу, холодильник куруу, ТЛЦ куруу деген ошол кишиде акчасы бар. Андан сырткары дагы майда, бул эми чоңураак акча балким болуп калышы мүмкүн. Андан сырткары азыр бир 2 айдын ичинде, Нурлан Кадыров жок да жерде. 2 айдын же 3 айдын ичинде биз жаңы долбоорду киргизебиз, жаңы долбоор. Эмне ушул кампа кичинекей ири ишканаларды куруу боюнча акча каражатты бөлдүртөбүз. Аны эми келечекте азыр ушул боюнча токтом долбоор иштеп келатабыз да. Мына ушундай сыяктуу биз эгерде канча көбүрөөк биз кампаларды куруу, кайра иштетүү, кичинекей цехтерди жасатсак, ошондо биздин дыйканыбыз пайда табат деген биз ойдобуз да. Биз задача коюп атабыз өзүбүзгө. Ушу дыйканчылыктын жасап аткан адамдардын негизи ар бир 500 гектарда бир жок дегенде кампа болуш керек. Жок дегенде 500 гектарда ошол жерде ТЛЦ болуш керек же кандай бир точка сбора деп коебуз орусча. Мурда баягы Союз кезинде биз анда кичинекей болчубуз, бирок загот пункттар деген бар эле. Азыр биз загот пункт кыла албайбыз, бирок дыйкандын негизинде ошол биригип алар ошол жерден жакшынакай куруш керек.